Эми жарнамалык материал менен таанышып алыңыздар. Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз райондук ооруканасы Кумтур компаниясынын каражатына лапароскоп аттуу заманбап медициналык жабдуусу менен камсыздалды. Кененирээк кийинки материалда. Кызыл Суу райондук ооруканасында жогорку категориядагы хирург Канат Жумадылов бейтаптын өт баштыкчасын алып салууда. Мындай ачык хирургиялык операция Германияда жасалган лапароскоп заманбап медициналык жабдуусу аркылуу гана жүзөгө ашат. Именно для нашего района это очень хорошо. Бул биздин район үчүн абдан жакшы жаңылык болуп саналат. Чындыгында элибиз алыскы Бишкекке чейин барышпаганына абдан ыраазы болуп отурушат. Мындан 3 ай мурун эле Тамга айылынын жашоочусу Гүлзада Жумаева өт баштыкчасын алдыруу үчүн Бишкекке барууга туура келип, операциядан кийин 1 жумадан ашык убакыт жаткан. Ал эми учурда ооруканада жатуунун мөөнөтү 3 күнгө чейин кыскарып жатат. Больная находится в стационаре 3 дня. Бейтаптар стационарда 3 күн эле жатышат. Мурда 7 күндөн 10 күнгө чейин. Татаал болгондор 20 күнгө чейин жатышчу. Орточо 7-8 күн болчу. Азыр болсо 3 күндө бейтапты үйүнө чыгарып жатабыз. Бул заманбап 5 миллион 800 миң сомдук лапароскоп жабдуусын алуу демилгесин Жети-Өгүз районунун жетекчилиги көтөргөн. Совместно с главврачом и с Райондук оорукананын башкы дарыгери жана кызматкерлеринен азыр элге эмне абдан керек болуп турат деп сураганбыз. Алар мүмкүн болсо лапароскоп аппаратын сатып алууну айтышты. Анан биз аймактык комитет менен чогуу карадык. Комиссиядагы демилгени колдоду. Аны Кумтөргө сунуштап, ушул заманбап аппаратты сатып беришти. Бул Кумтөр компаниясынын Кызыл Суу айылындагы Жети-Өгүз райондук аймактык ооруканасына көрсөтүп жаткан биринчи эле жардам эмес. Мурда тоогенчилер айылдык клиникага УЗИ аппаратын, эмеректерди жана 4 жыл мурун бардык керектүү медициналык жабдыктары менен жабдылган джип тез жардам унаасын тапшырышкан. Бул машиненин кубаттуулугу жакшы, тоолорго чыгат. Бул машина менен тяжелый больнойлорду каракулга жеткизебиз. Ичине капельница кылышат. Жардам беришет, тез жүрөт. Жакшы эле болду, жеңилдик болду бизге деле. Кумтөрчүлөр атайын унаанын жылдык техникалык тейлөөсүн дагы өз моюндарына алышкан. Бирок эң башкысы бүгүнкү күндө Кумтөр компаниясынын жардамы аркылуу айыл жерлеринде татаал хирургиялык операциялардын жасалып жаткандыгында болууда.